туыстарына койчу, бир күн арнап койчу атаңа. Бул өмүрдө сиздей жан болбостур ата. Жалал-Абад шаарындагы Барпы атындагы облустук кыргыз драма театрынын артисттери 15 март аталар күнүнө карата атанын сөзү аталышындагы сахна көрүнүшүнө даярданып жаткан учур. Театр кызматкерлеринин курамын көбүнесе жаштар түзөт. Бирок алардын мында көпкө иштеп калуусуна күмөн бар. Ага эмгек акылардын аздыгы себеп. Бирок ошол эле учурда жаш кадрлардын кызыгуусун арттыруу максатында республикалык деңгээлдеги эл артисттер кызматка алынган. Бизге Жалал-Абад чергеси жакты, коллектив жакты деп Кудай кааласа ушул 8 бүтүрүүчүбүз биздин театрга 10-июндан баштап толукталганы турат. Анан баягы эле маселеде, баягы эле көйгөй алардыкы. Биринчиден биздин зарплатабыз аз, жатакана жок, квартира кымбат. Ушул эли журтубузга кызмат кылып келаткан Абдулда Иманкулов деген элибиздин эл артисти бар. Ошол киши менен биздин театрыбызды толуктадык. Ал киши дагы бир инвестиция менен келди деп ойлойм. Белгилүү кудул эл артисти Абдулда Иманкулов Барпы атындагы облустук кыргыз драма театрында ушул жылдын февраль айынан тарта иштеп баштаган. Маданият министрлиги тарабынан Абдулда Иманкуловго облустагы театрларда иштөө сунушу түшүп, андан Барпы театрын тандагандыгын айтат. Ошто Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияга сунуш болгон. Мен ал илгери ошол филармония жаңы ачылганда айыл жакта иштегем 7-8 жыл. Анан Барпыга деди, Нарынга деди. Анан ойлонуп отуруп, анан кийин ошо Жалал-Абадты тандадым. Жалаң жаштар экен көпчүлүгү. Анан директор дагы жаңы келиптир, худрук жаңы келиптир. Аракеттер абдан жакшы. Кудай буйруса, Кудай ден соолук берсе, иш жакшы болуп турса, бирөтөл эле иштейин деп келдим, анын суроогу жок. Жалал-Абад облусунда театрга болгон элдин кызыгуусу солгон. Бирок ошол эле учурда комедиялык жанрдагы чыгармаларды койгон учурда көрүүчүлөрдүн саны арбыган. Мындан улам театр көрүүчүлөрдүн санын арттыруу максатында эми комедия жанрындагы чыгармаларга басым жасалар айтылды. Шекспирди, Корольдерди коюп койсок деле болот да, бирок азыр эл башка нерселерди талап кылып калыптыр. Анан комедия жанрында спектакльдерди коюшубуз керек экен деп койдум. Себеби энди азыр Кыргызстан боюнча комедия жанрында коюлган спектакльдер, акыркы мезгилде спектакльдер аз экен аябай. Биздин театрда жок эсе. Бир эле өткөндө мынакей Марбайжиевдин 12-күн комедиясын койдук. Элдин кабыл алуусу, элдин ошол жерде мындай отуруусу, актерлорду колдоп, кол чаап отурганы менимче ушул бир багытын таап атабыз деп ойлойм. Келген көрүүчүлөрдүн саны аз. Спектакльдерди көрүү акысы арзан болгондуктан театр өзүн каржылоого чамасы жетпейт. Бүгүнкү күндө имаратты оңдоп түзөөгө муктаждык жогору. Мындан улам жетекчилик Маданият министрлигине каражат сурап кат жолдогон. Жалал-Абад шаарында жападан жалгыз маданий иш-чара болобу, коомдук иш-чаралар болобу, баардык иш-чаралар ушул театрда өтөт. Анан театрдын деңгээли начар, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мунун баардыгы менен жашырбай эле баардык нерсени далил менен канча акча каражат керек делеткен анын баардыгын жазып, сметасын түзүп министрликке таштап келдим. Кудай буйруса мен ойлойм, азыр ушул эң негизгиси баягы техникалык жакты биз жасап албасак, мыкты режиссер келсе деле эч нерсе жасай албайт да. Светиң ордунда эмес болуп турса, аппаратураң тыркылдап, мындай баягы начар иштеп турса, каякта. Ошондуктан биз азыр 7 миллион тегерегинде смета түздүк. Именно ошол свет оборудование жана ошондой эле музыкалый аппаратура боюнча. Барпы драм театры көрүүчүлөргө алдыда өзгөчө спектакльдерди тартуулайт. Анткени театрдын режиссер, артисттерине казакстандык режиссер Дина Жумабаева бир апта бою тажрыйбасын бөлүшүп мастер-класс өткөргөн. 2025 жылдын жай айларында Дина Жумабаева менен биргеликте Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан спектакль көрсөтүү пландалууда. Өзүбүздүн казаныбызда өзүбүз эле кайнап, баягы театрдын жаңы агымдарынан деле дээрлик мындай жаңылык ача албай атканбыз да. Ошол азыркы жетекчибиз мынау Талайбек Рустамовичтин демилгеси менен Казакстандан хореографы менен атайын режиссер чакырылып, мастер-класс өтүп кетти бизгечи. Аябай көп баягы театрдагы жаңы багыттар жөнүндө
ошолордун агымдары тууралуу ал жерде сөздөр болду, мастер класстар өтүлдү, баягы кайсы режиссер, кайсы театр мына дүйнө жүзүндө кайсы театрлар кандай агымда спектакльдерди коюп атат, кандай жаңылыктарды жасап атат, ошолор менен тааныштык. Мисалы үчүн Белгилей кетсек, 1960-жылы 6 ноябрда азыркы театрдын имаратынын курулушу бүткөрүлүп, Маданият сарайы болуп иштеп баштаган. 1992-жылы Жалалабад шаардык кыргыз театры түзүлгөн. Ал эми 1993-жылы облустук статус жана ошону менен бирге төкмө акын Барпалыкуловдун ысымы ыйгарылган. Учурда театрда жалпы 83 кызматкер эмгектенип, 20 кызматкердин орду бош турат. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.